Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үйү 2010-жылдагы бийлик алмашуу учурунда толук күйүп кеткен. Имараттын калдыктары мамлекеттин энчисине өткөнү менен 12 жылдан бери кароосуз турган. Ушул жылдын жай айында президенттин иш башкармалыгы кароосуз турган имаратты бузуп, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борбор куруп баштаган. Негизги курулуш иштери бүттү. Азыр жасалгылоо иштери жүрүп атат. Материалдарыбыз бар толук жетиштүү. Сырт жасалгылоо иштери фасад негизи. Анан ички ар бир этаждын ошол жасалгылоо жумуш полго кафелтешөө, бою краскалоо, анан ошол эле потолок иштери жүргүзүлүп атат негизинен. А так технологический жактан ошо сантехника, отопление ал жумуштары бардыгы бүткөн. 100 орундуу заманбап, бардык шарты бар имараттын курулушу аяктоо алдында турат. Лестница, пандус, анан ичинде 3 этаж эле болгонуна карабастан лифт, арт тарабында ошол кокустар болбогонда сактануу үчүн атайын пандустар жасалган атат. Реабилитациялык борбордун имаратынын курулушу президенттин фондунан каржыланууда. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кызмат көрсөтүүлөр акысыз болот.